Саламатсыздарбы кайрадан. Бүгүн 8 бөлүмдүн темасы тизмелер жөнүндө бир аз кеп кылалы. Программалоодо өзүңүздөр билгендей, алгоритм деген сөз көп кезигет. Бул алгоритм деген эмне деген суроого негизи жооп катары айтсак болот экен. Маселени чечүү үчүн колдонулган эрежелердин же кадамдардын жыйындысы. Чечилиш керек болгон бир программабыз бар же проблемабыз бар. Ошого жазганда кайсыл кадамдар менен, канткенде, кайсыл жол менен жазылган бүт мындай бир тизмебиз же эрежелерибиз же кайталанган кадамдарыбыздын бардыгы бул алгоритм деп айтылат экен. Анан маалыматтардын структурасы бар экен. Бул компьютерге маалыматтарды уюштуруунун өзгөчө бир жолу деп айтсак болот экен. Себеби программабызда биз көбүнчө түрдүү маалыматтарды колдонуп кандайдыр бир жыйынтыкка чыга алабыз, туурабы? Жыйнак деген эмне? Көпчүлүк өзгөрмөлөрүбүздүн буга чейинки колдонуп жүргөн бир мааниси бар. Биз жаңысын койгондо ал өзгөрмөбүздүн мааниси өзгөрүп, мурдагысы өчүп, ордуна башка жаңысы жазылат. Мынакей баягы программабыздын баштапкы үйрөнгөнүбүздө эмне кылган болчубуз? X деген 2 деген маанини кармап турат, бирок X кайра 4 дегенибизде мурдагы маанибиз өчүп кетип, анан кайра жаңысы жазылып калат. Анан бул биздин көп жерде мындай тоскоол болуп калышы мүмкүн, же мүмкүнчүлүктөрүбүздү мындай толук кандуу колдоно албай калабыз да. Текстте деле ошондой. Кейде мисалы үчүн мурдагы текст алмашып калышы мүмкүн. Бирок ошолордун ичинен тизме деген lists деп коет аңгыз тилинде. Бул коллекциялар. Бул жерге бирден көп болгон өзгөрмөлөрдү койсок болот, Коллекция бизге көптөгөн баалуулуктар бир өзгөрмөгө коюуга мүмкүнчүлүк берет экен. Мынакей friends деп бир өзгөрмөбүз бар экен, бирок ошонун ичинде жалгыз бир сап эмес, 3төн 4төн каласага көптөгөн маанилерди сактап кийинчерээк колдонсок болот экен. Коллекция жакшы, анткени биз бир эле өзгөрмөбүздүн ичинде толтура маалыматты камтып колдонсок болот. Туруктуулардын тизмеси, тизмени жасаардан мурда кандай кылат экенбиз? Тизме константталар менен төрт бурчтуу кашалар менен курчалат экен. Мынакей төрт бурчтуу каша менен курчалат экен. Анан кийин ичинде ар кандай элементтерди жазсак болот экен. Ар бир элемент үтүр менен ажыратылат экен. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей 1 үтүр 24 деп сыяктуу. Бул жерде 3 элементибиз бар. 3 айры бөлөк маанини камтып турат бул жерде. Анан кийин тизмелерге каалаган объектин койсок болот. Мынакей сөз жаздык, сан жазылган бар, ал тургай дейт эмне? Башка бир тизменде салсак болот экен. Мынакей 1, бирок 5тин, 6нын деген башка бир тизмебиз бул жерде экинчи элемент болуп турат. Мынакей муну салыштырып көрсөк, эмне кылды? Бул жерде 3 эле элементибиз бар, бирок экинчи элементте ичинде кайра 2 башка бөлөк элемент бар деген сыяктуу да. Тизме бош болушу да мүмкүн. Мисалы, кейде бош бир элементти жасап туруп ичине бирдеме салыш керек болсо, биттикеден кийин көрөбүз, бош дагы колдонсок болот экен. Буга чейин биз негизи циклдар темасын өткөнүбүздө for циклында бир мисал катары берген болчубуз тизмени. Мынакей ай өзгөрүүчү, ар бир циклде өзгөрүп турган өзгөрмөбүз болчу. 5тен 1ге чейинки сакталган бир тизмебиздин ичинде сандардын ар бирин бизге көрсөтүп, жыйынтыгын көрсөтүп берет болчу, Тизмелердин ичин карап чыксак болот. Бул баягы саптар сыяктуу эле. Биз чарчы кашалардын ичинен көрсөтүлгөн индекс аркылуу колдонсок болот экен. Эсиңерде болсо саптарда кашанын 4 бурчтук кашанын ичинде индекс жазат болчубуз. Ошол эле методду колдонуп биз тизмелерден дагы белгилүү бир маалыматты чыгарсак болот. Мынакей Joseph, Glenn, Sally деген 3 маалыматыбыз бар экен. Ошол friendsтердин ичинен биринчи индекстегисин чыгарып бер деп атабыз. Эмнеге биринчи дегенде бизге Glenn чыкты? Анткени индексибиз ар дайым бизде 0дөн башталат болчу. 0-чү, 1-чи, 2-чи индекстеги бул 1 бизде Glenn деп жыйынтыкты көрсөтүп турат. Тизмелерди өзгөртүүгө болот экен. Саптар өзгөртүлгүс. Биз саптын мазмунун өзгөртө албайбыз. Бул саптар темасында аябай кененирээк маалымат берген болчубуз. Кандайдыр бир өзгөртмөнү киргизүү үчүн саптарда эмне кылат болчу? Жаңы сапка сактап анан кийин өзгөртсөк болот. Бирок тизмелердин бир жакшы жагы ошондой. Мынакей банана деген сөздү биринчи индексин мен б-га өзгөрт десем эмне болду? Бул жерде string бул жумушту аткара албайт деп бизге ката берди. Бирок x менен кичирейтип туруп кайра эмне кылдык? X'ке сактап туруп анан кийин x'тин маанисин чыгарып турабыз бул жерде. Бирок тизмелерде андай нерсе жок. Өзгөрүүчү. Биз индексти колдонуп каалаган маалыматты өзгөртүп, каалаган маалыматты өчүрүп же кошсок деле болот. Мынакей лото деп бул жерде 5 сан жазылган бир тизмебиз бар экен. Принт кылганыбызда көрсөтүп берди.
Lotonun ekинчи индексиндеги санды 28ге алмаштыр деген bir код бул. Мынакей 0-чү, 1-чи, 2-чи дегенибизде экинчибиз 26 экен. 28ге өзгөрттүк, анан кайра принт кылганыбызда мынакей байкасаңыздар 26 болчу, 28 болуп өзгөрүп бизге жыйынтыгын көрсөтүп турат. Бул аябай керектүү, анан аябай ыңгайлуу бир метод. Тизменин узундугу канча? Бул len деген функцияны мурда өткөнбүз. Саптар менен турабы? Бул тизменин ичинде канча элемент бар экенин көрсөтүп берет. Мынакей саптарды деле hello bob дегенде len эсептегенибизде унутпайлы боштуктарды да кошо эсептеп берет болчу турабы? 9 деп чыгарып берди. Мына бул жерде 1, 2, 3, 4 бөлөк-бөлөк текстибизде бар экен, саныбызда бар экен. Узундугуну караганыбызда мынакей 4 айры же болбосо 4 элемент бар деп жыйынтыгын көрсөтүп турат. Функциянын диапазонун колдонсок болот. Бул жерде range дегенди мурда колдонгон эмеспиз, бирок бул циклдарда көп колдонулат. Анан диапазонда белгилүү бир сандардын ортосундагы сандарды колдонуу. Мынакей бул диапазон функциясы параметрден 0-дөн 1ге аз болгон сандардын тизмесин кайтарып берет экен. Мынакей 4 деп жаздыкпы? Range деп жазганыбызда бул функция бизге 0-дөн 4кө чейинки болгон сандарды бир тизмеге салып автоматтык түрдө көрсөтүп берет. Мынакей len деп достордун тизмесин карадык, узундугуну 1, 2, 3 деп көрсөтүп берди. Анан print range of len дегенибизде мынакей len'дин функциясы бизде эмне кылат болчу? Ошол тизмебиздин канча элементтен турарын көрсөтүп берет. 3тү бул жерге койгонубузда анда эмне кылат экен? 0, 1, 2 деп бизге 3 0-дөн баштап көрсөтүп берип турат. Бул аябай керектүү. Бираздан кийин бир мисалда кененирээк түшүнөтүрсүздөр. Башка сөз менен айтканда, Friends'дин ичиндеги элементтердин индексин чыгарып берди да бизге. 0-дө Joseph турат, 1-чи индексте Glenn турат, 2-нчисинде Sally турат. Бул range for циклында аябай керектүү. Мынакей. Бул жерде достор деген 3 ат бар экен, принт кылып, узундугуну len деп көрсөттүк. Бул жерде 3 деп чыкты. Print range кылганыбызда мынакей 0, 1, 2 деп чыкты. Эми ошол методду колдонуп биз цикл менен иштеп туралы. Достордун ичинен бул баягы for loop'ун ичинде түздөн түз тизмени колдонгон жери, ошол тизменин ичиндеги ар бир элементти дос катары кабыл кылат. Анан циклыбыздын ичинде кандайсың ошол биринчи элемент, экинчи элемент, үчүнчү элемент жыйынтык кандайсың Адилет, кандайсың Байсал, кандайсың Мирбек деп иштеп берет. Ушул эле программаны биз range аркылуу да кылсак болот. Range'де len деп достордун узундугун алдык, канча сан бар экен. Бул range эмне кылчу? 0, 1, 2 деп санды тизмеге коюп берет. Анан биринчи циклыбыз иштегенде x'ибиз 0 болот. Анан байкаңыз, бул жерде дос эмнеге бар? Достордун ичиндеги 0-чү индексти коюп берет. Ал кайсыл? Адилет. Кандайсың Адилет деп бул жерден чыгат. Экинчи саныбыз 1. Бул жерге 1ди коет. Биринчи индекстеги атты чыгарып, кандайсың деп кайра ошол эле жыйынтыкты бизге көрсөтүп берет. Бул range'дин кандай колдонулган ыкмасын көрсөттүк. Жогоруда түздөн түз ошол тизменин ичиндеги элементтерди деле колдонсок болот экен. Бирок эки башка цикл, бирок жыйынтыгы бирдей. Кошуу аркылуу тизмелердин бириктирүүсү бар экен. Учурдагы эки тизмени кошуп жаңы бир тизме түзсөк болот экен. Мынакей A'да 1, 2, 3 деп турабыз. Б'да 4, 5, 6 деп эки бөлөк тизмебиздин мааниси бар экен. А C'да ошо экөөнү кошконубузда эмне болду? C'ны чыгарганыбызда 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп бүт баарын чыгарып берди. Бирок бул жерде print A'ны кылганыбызда А өзгөргөн жок. Эки тизмебизди бир тизмеге айлантып кошкон бир метод. Тизмелерди кош чекит колдонуп, бул баягы саптарда өткөн болчубуз. Колдонуу менен кесүүгө болот экен. Мынакей x'ибизде 9, 41 деп бир 6дай саныбыз бар экен. Биринчи индекстен 3-чү индекске чейин. Бул жерде унутпашыбыз керек болгон эмне? Чейин ал санды камтыбайт, экинчи санды камтыбайт болчу. 0, 1, 2, 3. Анда болсо эмне кылат? 0дөн башта деген жокпуз. 1ден баштап турабыз. 1ден баштап 2, 3 кирбейт. Анда 41 менен 12 деп жообун чыгарып берди. Андан кийинкисин эмне кылдык? Сан жазбандыктан улам баштан баштап көрсөтүп берет. 0, 1, 2, 3, 4. 4-чү индекс кошулбагандыктан улам баштан баштап 3кө чейинки санды бүт баарын чыгарып берди. Мынакей 9, 41, 12, 3 деп. 3-чү индекстен баштап 2 чекиттен кийин сан жазылбаган болсо анда ошол тизменин аягына чейин чыгарып берет болчу. 0, 1, 2, 3,
3'tөн баштап аягына чейин мынакей 3, 74, 15 деп калган сандын бүт баарын чыгарып берди. Бул саптардагыдай эле методду колдонсок болот экен бул жерде дагы. Тизме методдору деген бир маалыматтар бар. Бул жерде колдонуучу кээ бир методдорубуз бар. Мынакей x барабар list деп чыгарып алыптырбыз. Бул list дегенде бул функция аркылуу бош бир тизмени x'ке барабар кылып берет. Ошол эле нерсени төмөнкүчө жазсак болот. x барабар түз каша менен бош бир листти чыгарсак болот экен. Бул x'ибиздин type тип деген болчу турабы. Бул кайсыл типке таандык экенин көрүш үчүн мынакей type x деп жазсак, list деп чыгарып берди. Python'da dir деген функциябыз бар. Бул directory listing деген сөздүн кыскартылганы. Бул ушул түрдөгү маалыматтын кайсыл методдору бар, ошолорду көрсөтүп берет. Бул жерде мынакей append, count, extend, index сыяктуу бир жана эсиңизде болсо сапта дагы аябай көп даяр методдорубуз бар болчу. Ошол сыяктуу эле тизменин дагы төмөнкү методдору бар экен. Булардын кээ бирөөсүн азыр чогуу иштеп көрөбүз. Мынакей биринчиси append дейт. Бул эмне экен? Биз бош тизмени түзө алабыз. Башта айттык. List деп же болбосо түз сызыктуу каша менен бош тизмебизди курсак болот экен. Андан кийин append ыкмасын колдонуп элементтерди ал листке кошсок болот. Мынакей буюм деген башта бош тизме болчу. Append китеп дедик. Китепти кошту. Андан кийин 99 append кылдык. Аны кошту. Принт кылганыбызда мынакей китеп жана 99 деп эки бөлөк жаңы элементти ичине камтыды. Андан кийин дагы калем деген кайра бир эмени коштук. Эмне кылдык? Китеп 99 анан калем деп кошуп берди. Тизме туруктуу калып, аягына жаңы элементтер кошулат экен. Мынакей эч кандай өзгөрүү болбойт, бирок жаңы кошулган ар бир элемент тизменин акыркы ордуна кошулуп уланып кете берет. Бул append аябай керектүү, көпчүлүктө колдонобуз бул методду. Тизмеде барбы деген бир суроого жооп катары in деген методду колдонсок болот, Кээде болуп калышы мүмкүн, аябай көп маани камтыган бир чоң бир тизмебиз болушу мүмкүн. Ошонун ичинен издеп байкасак болот. Мынакей 9 in sum деген бир функциябыз бар. Sum деген өзгөрмөбүздүн ичинде 9 барбы деген суроо. True деп жооп берди. Бул туура. Бул логикалык жоопторду эмне дейт? Андай саныбыз бар экен. 15 деген in sum'дын ичинде барбы? 15 деген сан. False. Андай сан жок. Анда false деп бизге жыйынтык берди. Бул жерде байкаңыз. 20 not in sum. 20 sum'дын ичинде жокпу деген суроо, Бул жерде аябай маанилүү суроо. Эгер not in дей турган болсок, буякта 20 деген сан жок. Ооба, жок. Ошондуктан биз бул жерге жообубуз true деп чыкты. Берилген суроого жараша жообубуз өзгөрүшү мүмкүн экен. Эгер бул жерде not болбогондо, анда бул жер false болмок, анткени 20 деген саныбыз бул жерде жок. Турабы? Камтылган функциялар жана тизмелер. Кээ бир мындай даяр функцияларыбыз бар. Булар аябай ыңгайлуу, кээде узун бир код жазылганын ордуна ошону колдонуп чыгарып койсок болот. Мынакей len сандар деген тизмебизде канча элемент бар экенин көрсөтүп берет. 6 деп турат. Max деген функциябыз бул максимум деген сөздүн ичинен кыскартылганы, ичинен эң чоң санды таап берет. Мынакей 74 деп чыкты. Min дейт, минимум кичинекей санды таап берет. Бул 3 деп турат. Сумманы чогулткан sum деген функциябыз бар. Бул деле ошол ичиндеги бүт сандардын суммасын чыгарып берет экен. Аябай ыңгайлуу, турабы? Анан бул акыркы мисалыбызда болсо, жалпы сандардын суммасын элементтин санына бөлгөнүбүздө бизге орто эсеп чыгарып берет. Мынакей 154 деген сан бар, ичинде 6 саныбыз бар. Бөлгөнүбүздө эмне болот экен? Орто эсеп менен бул жерде 25,6 деген бир жыйынтык чыгат экен. Мыкты достор, булар саптар менен тизмелер. Анткени кээ бирде сапты мисалы тизмеге которуу аябай оңой да. Мынакей бул жерде текстибиз бар экен, 3 сөз менен деген. Саптарды split методу аркылуу бөлүктөргө бөлсөк болот экен. Бул саптардын тизмесин чыгарсак болот экен. Ошол колдонулган белгилүү бир символдор аркылуу, бул тизме аркылуу белгилүү бир сөздү тандай алсак деле болот, же цикл менен иштесек болот. Мынакей текст деген бир 3 сөз менен деген сөздөр бар экен. Анан бөл деп бир өзгөрмөсүнүн ичине текстти split аркылуу бөлүп турабыз. Ичинде эч кандай белгилүү символ коюлбаса, анда автоматтык түрдө ар бир сөздүн ортосундагы бир пробел, бир боштукта өзү бөлүп салат. Мынакей бөл деген тизмебиздин ичинде эмне бар экен? 3 бул биринчи элемент, сөз менен деп 3 айры бөлөк элементке бөлүп салды. Ичинде бөл деген тизмебизди карадык, 3 элемент бар деп жыйынтык турат. Анан ошолордун 0-чү индексиндегиси кайсыл сөз бул? Бул 3 деген сөздү чыгарып берди. Мынакей 3 бөлүп чыгарып бердик да. Ошол эле программаны уланталы. 3 сөз менен деген 3 бөлөк элементибиз бар.
for циклын колдонуп n ошо бөлгөн сөздүн ар бирин чарп бер десек эмне кылды? Ар бир сапка 3 сөз менен деп бөлөк-бөлөк чыгарып бизге элементтерди көрсөтүп турган жер. Бул жерде мынакей өткөнкү темабыздын файл ичиндеги маалыматтарын колдонобуз. Бул тапшырмада да берилген болчу, эсиңерде болсо турабы? Мынакей бул жерде эмне кылып турабыз? Файлыбызды ачып турабыз, ичинен ар бир сапты бөлүп турабыз. Цикл аркылуу көрүп турабыз, анан ошол лайндардын бүт барын аягындагы n деген new line жаңы саптын боштуктарын өчүп турабыз. Анан эгер from деген сөз менен башталбаса, анда уланып кете бересиң. Эгер ошол from менен башталган болсо, анда ошол линияны барын split кылып бөлүп туруп, ошолордун ичинен эмне кылып атабыз? Экинчи индексти гана чыгарып берди деп атабыз. Мынакей words дегенге split кылып бөлүп берди. Бул words бизде азыр тизме болуп турат. Ошол тизмелердин ичинен эмне кылдык? Экинчи индекс алгандай деген сөз. Мынакей бир линиябызды кесип мисал катары көрсөтүп турабыз. Split менен бөлгөндө ар бир боштук менен пробел менен бөлөк-бөлөк элементтерге бөлдүм мынакей. Анан бул жерде нөлүнчүсү, имейлибиз биринчиси, анан экинчиси деп турат, экинчи индексибиз. Анан ошолордун ичинен экинчи индексти чыгарып бер дегенибизде эмне кылды? Мынакей жалгыз гана ошол берилген саптын ичинен күндөрдүн аталыштарын гана чыгарып берет программабыз. Words деген тизмебиздин ичинде мынакей from, Stephen деп имейлибиз турат, күндөр турат, ошентип бөлөк кылып маалыматтарды бөлүп алабыз да. Бул эми байкап көрүңүз, эгер string менен жасаганыбызда кандай кылдык? Сөз түрдө позициясын таптык, ошол позицияны колдонуп кесип алып, андан кийин канча тамгадан кийин кесип алыш керек. Бул баягы тапшырмада эсиңерде болсо датасын тандаганда минус менен колдондук болчу, Минус менен колдонгондо бир аз санаш керек, ал стандарт болгон үчүн иштей берет, бирок тизме менен иштегенде мынакей датасын өзүнчө алсаңыз болот, күнүн өзүнчө алсаңыз болот, числосун бөлөк, жылын бөлөк тандап алсаңыз болот. Бул алда канча ыңгайлуу деп эсептейбиз. Эми бул жерде кош бөлүнүүчү үлгү дейт. Берилген бизге бир текстибиз бар экен. Эмне дейт? Бул жерден сөздөрдүн ичинен сапты, эгер бул сап деп эсептей турган болсок, сапты сплит кылып бөлүп алдык, туурабы? Андан кийин кээде биз бир сапты бөлүштүрүп, ал бөлүктөрдүн ичинен кайра эле башка бир бөлүктөргө ажыратсак болот экен, Ал кандай деген сөз? Мынакей сөздөрдү сап менен бөлдүк. Анан ошонун ичинен email деген тандап алдык мынакей. Email эмне болду? Ошол сөздөрдүн ичиндеги элементтердин биринчи индекси болду. Мынакей бул 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп бөлөк-бөлөк койгон болсок, анда биринчи индекстегиси бул биздин emailибиз экен. Ошол бөлүктөрдүн ичинен emailди кайра бөлүп турабыз. Emailди кайра сплит аркылуу эмне менен бөлдүк? Маймылча менен бөлдүк. Маймылча келген жерден сөзүбүз бөлүнөт да, эки бөлөк кайра элементке айланды. Ошол бөлүктөрдүн ичинен эмне кылдык? Биринчисин тандап алдык дедик. Бул жерде эмне чыкты бизге? 0-чү биринчи индексибизде ошол email адрестин domain адреси чыкты. Бул жанагы мурдагы файлдардын тапшырмасын аябай оңой чечсек болот да, бул жерде, туурабы? Бөлүктөрдүн ичинен биз фамилиясын, атын бөлөкчө тандап алдык. Күндөрдү, анан датасын бөлөк-бөлөк тандап туруп кыскача чыгарсак болот. Эми ошол эле тапшырманын бир аз өзгөртүлгөн версиясын жасап көрөлү. Файлды кайра ачабыз. XD spam confidence-ин ичинен кайра эмне кылат экенбиз? Башталган саптарды тандап алат экенбиз. Тандалган саптарды сплит аркылуу тизмеге айлантып, ошолордун ичинен сандарды append кылып, append методу менен ошол эмеге кошот экенбиз. Жаңы бир ачылган тизмебизге салат экенбиз. Ошол тизменин ичинен даяр функцияларды колдонуп, бул жерде жанагы len менен сумманы колдонсок болот. Ушул методдорду колдонуп, орто эсебин чыгарыңыз. Мурдагы тапшырмабызда суммасын тапкан болчубуз. Бул көнүгүүдө болсо, суммабыз даяр бар. Канча сан бар экенин эсептеп туруп, орто эсебин чыгарган бир кичинекей бир чакан тапшырма берейин. Бул тапшырманын дагы видеосун буюрса, видеосунун ылдыйкы жактарынан комментариясын тапсаңыз болот. Анда эмесе кийинки бөлүмдө көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин.